Аллах Таала Elhamdülillah musulmanмын дегенге жашоону тартиптеп берди. Ошол тартипти дин дейт. Жана ал динди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көзүнүн тирүүсүндө калыптап кетти. Калыптаганда да башка эч бир дүйнө таанымга, эч бир динге муктаж болбогондой кылып калыптап кетти. Мусулмандын жашоосу башка дүйнө таанымга муктаж эмес. Бардыгы өзүнүн дининде бар. Кантип кийинүү керек, кантип тамактануу керек, кантип үйлөнүү керек, кантип ажырашуу керек, кантип мамлекет башкаруу керек, кантип космоско чыкканда намаз окуу керек. Бардыгы дининде камтылган. Башкага муктаж эмес. Ошол динде күнөө деген түшүнүк бар. Эгерде бир нерсени ушул динге карама каршы келе турган, жаратуучунун наразылыгына алып келе турган аракетти күнөө дейт. Түздөн түз мааниси кылмыш. Кылмыш эмне? Мыйзамды тоготпой, жаны бузуу. Мыйзамды бузуу десек туура эмес болот. Сөз төркүнүндө мыйзамдан аттоо. Мыйзамды көзгө илбөө, же болбосо анын талабына баш ийбей коюу ушу кылмыш деп аталат. Ислам мыйзамдарына баш ийбей коюу да кылмыш, күнөө. Ошондуктан негизги булактарда күнөөкөрлөрдү өзүнө өзү жабыр кылгандар деп которулат. Зулумдар, өзүнө өзү жамандык кылгандар. Бул жамандык ушундай экен, бул күнөө ушундай жиркеничтүү болот экен. Мунугу жашоонун өзүн билиндирет экен. Адамдын жүрөгүн, мусулмандын ыймандын кармап турган жүрөгүн талкалайт экен. Акылын, зээнин кейитет экен. Жана акыретин уратат экен. Күнөө ушундай. Elhamdülillah musulmanмын деген адам күнөөдөн жийиркениши керек. Бир хадисте келет, мааниси ушундай: эгерде күнөөнүн жытын адамдар билгенде 30-40 чакырым аралыктан өтмөк дейт. Ушундай сасыйт экен күнөө. Эгер жытын билгенибизде. Адамдардын күнөөсү кээде артында чыгындыдай кап-кап болуп жүрөт, желкесин басып дейт. Мына ушундай жиркеничтүү оор bir tartkılık жана түшкүндүк. Ар бир күнөө Аллахтын ар бир өкүмүн аткарбай коюу, аны көзгө илбей коюу, аны тоготпой коюу, мына ушул күнөө. Сиз күнөөдөн жиркенесизби? Күнөөдөн жиркенесизби? Күнөөнүн оорлугун сезесизби? Күнөө кылуудан качасызбы? Ошол маселе, мусулман.